Alternatifte чыгым деген эмне? Силерге эсиңерге салып кетейин. Alternatifte чыгым деген бул бир нерсени жасоо үчүн же бир нерсени алуу үчүн биз эмнеден geçişибиз керек. Ошол geçкен нерсебиз биздин alternatifte чыгым болот. Мисалы үчүн биз балык кармоо үчүн, балык уулоо үчүн кайырмак керек. Кайырмактын учуна биз сөл жыланды тагабыз. Ошентип балыкты кармайбыз. Демек, балыкты кармоо үчүн биз сөл жыландан geçişибиз керек. Бул бир мисал alternatifte. Биздин alternatifte чыгымыбыз ошол сөл жылан болуп эсептелет. Же болбосо бир нерсени сатып алыш үчүн биз бир нерсеге акча беребиз. Мисалы үчүн бир калемди сатып алуу үчүн биз дейли бул калем 50 сом турат. Демек, биз 50 сомдон кечип атабыз бул калемди алыш үчүн. Биздин geçкен нерсебиз ошо alternatif чыгым болот. Эмнеден биз geçип атабыз ошол нерсени алуу үчүн. Демек, биздин geçкен нерсебиз alternatifte чыгым болуп эсептелет. Ошондой эле мисалы үчүн биз көптөгөн тандоолор астыбызда болушу мүмкүн. Бул тандоолордон бирөөнү тандаганыбызда башка тандалбаган нерселерибиз ошол биздин alternatifte чыгым болот. Мисалы үчүн сиз бир университетке тапшырайын дедиңиз, А университетинен астыңызда А, Б, В, Г, Д деген университеттер бар. Мисалы үчүн сиз А университетин тандасаңыз, башка сиз тандабаган университеттер ошол сиздин geçкен нерсеңиз болот. Демек, биз өндүрүү үчүн эмнеден geçişибиз керек, бир нерсени алуу үчүн. Ушул термин, ушул концепция бул биз айткандай альтернативдүү чыгымдар деп эсептелет. Ал эми экономиканын кантип иштегенин түшүнүү үчүн биз модельдерди колдонорубузду айтып кеткенбиз. Алар айлана агымы диаграммасы жана өндүрүш мүмкүнчүлүгүнүн чеги деген модельдер. Айлана агымы диаграммасы жөнүндө мурунку сабагыбызда түшүндүрмө бере кеткенбиз. Бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чеги жөнүндө терең маалымат бергим келип жатат. Биз маселени жөнөкөйлөтүү үчүн эки гана ресурс бизде бар экен деп эсептейбиз. Ал мисалы үчүн айтайлы, бир адам эки нерсени гана чыгара алат. Бул көйнөк чыгара алат жана шым чыгара алат деп эсептейли. Сиздин ресурстарыңыз чектүү болгондуктан бир товарды көбүрөөк чыгарам десеңиз, экинчи товардан азыраак чыгарышыңыз керек. Себеби ресурстарыңыз чектүү. Бир адам дейли эки гана товарды чыгарат. Бул биринчи товарыбыз дейли көйнөк жасайт, көйнөк чыгарат. Анан экинчи товарыбыз демек шым чыгарат дейли. Бул чыгарган фирмабыз же адам болушу мүмкүн. Чектүү ресурстары бар. Максимум чектүү ресурстары болгон үчүн көйнөктү жана шымды ошол чектүү ресурстарын колдонуп эмне кылат экен? Чыгарат экен. Демек, бул жерге мен канча көйнөк жана канча шым чыгарат экендигин жазып кетейин бул жерге. Жана булардын комбинациясын көрсөтмөкчүмүн. Демек, биздин өндүрүүчүбүз дейли ким болсун? Асан болсун. Асан биздин өндүрүүчүбүз. Бул Асан дейли 4 бардык болгон ресурстарын бир гана шым жасаганы колдонсо, бул Асан 4 шым чыгарат жана 0 көйнөк чыгарат. Бул жерде биз кайсы ресурстарын десек, бул жерде акча ресурстары болушу мүмкүн, бул жерде жумушчу ресурстары болушу мүмкүн, бул жерде өндүрүш үчүн керектүү болгон материалдар болушу мүмкүн. Ошолор чектүү болгондуктан биз каалаган нерсесин жана каалаган санда чыгара албайбыз. Бир нерсени чыгарабыз десек, экинчи нерседен сөзсүз түрдө geçişибиз керек. Бул ошол өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чегин көрсөтөт. Бул мисалда дагы башында айтып кеттик. Демек, Асан 4 шым чыгарам десе, анда көйнөктөн geçиш керек. 0 көйнөк чыгарат. Демек, бул чекитти биз А чекити деп коелу. Эгерде Асан бир көйнөк чыгарам десе, демек бир шымдан geçиш керек. Демек, көйнөк 3, 1. Демек, бул чекитти мындай кылып мен белгилеп кетейин. Буну Б чекити дейли. Демек, эмне кылды Асан? Бир көйнөк чыгарды, шымга короткон кээ бир ресурстарды
көйнөк чыгарууга жумшады. Ошондуктан bunun 4 çıkarıp atsa azır 3 çıkarıp kaldı. Demek bir şımdan Асан geçti bir köynök çıkarı üçün. Demek bir köynöktün alternatifli çıgımı bir şım bolup esepteledi. Keyinki kötöylü eğer de Асан dağı bir köynök çıgaram dese anda dağı bir şımdan geçiş gerek. Demek eki bunu V çekti dep belgilep keteyim. Demek emne kıldı? Асан bir köynök çıkardı, birok dedi, maga dağı köynök gerek. İkinci köynöktü çıgaram dese, birok şımdan geçişi gerek. Bir şımdan az dağı geçiş gerek. Emne üçün sebebi degende resursları çekteliyor. Resursları bir ile vakitta 4 köynök menen 4 şım çıgaruga mümkünçülüğü jetpeyit. Jana resursları çektiği bolgon üçün biröödөн çıgaram degende kийинки resurstan emne kılış gerek eken, geçiş gerek eken. Demek bu yerde eki dep kettik. Асан дагы эле мен 3-чү көйнөктү чыгарам dese anda dagы bir шымдан geçiş керек болуп атат. Себеби бул жака колдоно турган жумушчу күчтөрдүн, акчаларын жана башка ресурстарын Асан эмне кылат? Көбүнчө көйнөк чыгарганы жумшайт экен. Демек бул жерде A, B, V, G чекти деп кетейин. Ал эми Асан айтса мен 4 көйнөк чыгарам dese anda şım 0 болот экен. 0 şım. Demek бардык ресурстардын bir гана көйнөк чыгарганы Асан колдонсо, demek эч кандай шым чыгарбайт экен. Шымдын саны 0 болот экен. Кайрадан эскертип кетейин. Эмне үчүн 4 шым жана 4 көйнөк колдоно албайт? Себеби Асандын ресурстары чектелүү. Бирөөнүн көп чыгарам десе, экинчи ресурстан азайтыш керек. Демек, бирөөнүн көбөйтүүсү экинчинин эсебинен болуп жатат. Мен бул жерден бул чекиттерди бири-бирине улаганымда bir sızık пайда болот. Түз сызык, өзүңөр көргөндөй түз сызык. Бул түз сызыктын аты öndürü mümkünçülüğünün çegi деп аталат. Öndürü mümkünçülüğünün çegi. Çegi degen söz. Асан бул чектен сырткары чыга албайт. Максимум чыга ала турганы ушул же 4 шым 0 көйнөк чыгарат, же болбосо 3 шым bir көйнөк чыгарышы мүмкүн. Ушул A, B, V, G, D комбинациясынын ичинен кандайдыр bir комбинациянын өзүнө керектүү, өзү каалаган санды чыгарып алса болот. Bunu biz öndürü mümkünçülüğünün çeki deybiz. Demek bir şım çıgaram dese Асан, misal üçün bir şım çıgaram dese Асан bir köynökten geçiş gerek. Bir köynök geçişi gerek. Geçişi gerek de koyun bu yerde. Emne üçün sebebi misal üçün Асан deyili G çektiğinde şımda көбүрөөк чыгарам dedi. Birden 2'ge. Bir şım көбүрөөк чыгарам dedi. Demek G çektiğinden V çektiğine ötөm dedi. Al bir de көбүрөөк чыгарыш üçün emne kılış gerek eken? Bir köynökten geçiş gerek eken. Demek emne geçken nersesi biz aytıp kettik. Bu alternatifli çıgım. Emne birini çağırуу üçün emneden geçtiңер. Demek je bolbosam teskerisini ayta turgan bolsok, egerde Асан bir көйнөктү көбүрөөк чыгарам dese, эмне кылыш керек экен? V'dan G'ga өткөндө bir көйнөктү көбүрөөк чыгарам dese, bir шымдан geçiş керек экен. Demek bir шымдын alternatifti чыгымы барабар bir көйнөк экен. Je bolbosam bir көйнөктүн alternatifti чыгымы bir шымга барабар экен. Bir шымга барабар. Birge bir eken. Oşon üçün eğer birge bir bolgon üçün bizdin alternatifti öndürü mümkünçülüğün çegi sızıgыбыз emne oldu? Özüңөр көргөндө түз сызык болду. Birge bir bara болгон үчүн бул түз сызык болду. Ал эми реалдуу жашоодо же дүйнөдөгү жашоодо ар дайым bir нерседен биз geçkenибизде ошол нерседен толук түрдө birge bir болушу мүмкүнбү? Жок.
реалдуу жашоодо бул сызыгыбыз түз болбойт. Ал бир аз сыртка бүгүлгөн түрдө болот. Аны мен силерге экинчи графикти, экинчи диаграммада азыр көрсөтүп кетейин. Ал кандай болушу мүмкүн? Азыр мен силерге көрсөтүп кетейин. Экинчи диаграмманы сызам. Демек, эки товарыбыз бар. Бирөөсү биздин өндүрөбүз уюлдук телефон. Уюлдук телефон дейли. Экинчиси дейли кофе чыгара турган bir шайман дейли. Кофе жасай турган bir шайман дейли. Демек, бул жерге мен сандарын берип кетейин. 1, 2, 3, 4. Бул жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өзүңөр көргөндөй эле уюлдук телефондун саны көбүрөөк. Кофе чыгара турган шайманга караганда. Мен азыр силерге бул эки өндүрүлүүчү товардын комбинацияларын көрсөтүп кетейин. Демек, 10 уюлдук телефон чыгарам десем, эч кандай кофе чыгара турган шайман жасай албайм. Себеби ресурстарымдын бардыгын мен уюлдук телефонго колдонуп койгон болом. Демек, бул чектибиз бир гана уюлдук телефон чыгаруу үчүн колдонулат. Булга бир ат берип кетейин. Бунун аты А чекити болсун. Кийинкиси, эгерде мен бир кофе шайманы чыгарам десем, анда бир уюлдук телефондон кечет экенмин. Демек, бул чекит. Эки чекиттин кошулуусун карасак, бул Б чекитин деп мен белгилейин. Демек, эмне кылдык? Бир кофе шайманы мен чыгарам дедим. Чыгарганда ресурстардын кээ бирлерин бул жерден алып, бул жака колдондум. Демек, уюлдук телефонго кеткен ресурстарды азайды, кофеге көбөйдү. Демек, Б чекити. Кийинки чекитибиз В чекити. Бул жетиге 2 дегенди түшүндүрөт. 7-ге 2. Бул В чекити деп белгилеп кетейин. Демек, өзүңөр көргөндөй эле эмне болду? Бир кошумча кофе чыгаруу үчүн эмне кылдым мен? 2 уюлдук телефондон кечтим. 2 уюлдук, бир эмес, 2 уюлдук телефондон кечтим. Г'ны караганыбызда 4-кө 3. Г чекитибиз 4-кө 3 экен. Бул жерде Г чекитибиз. Ал эми Д чекитибиз 4-кө 0 экен. Демек, Д чекити бул жерде. Эми, урматтуу көрүүчүлөр, бул чекиттерди мен бири-бирине байлап чыгам. Бири-бирине улап чыгам. Бири-бирине улап чыктым. Өзүңөр көргөндөй эле, бул чекит мурунку мисалыбызда айткандай түз эмес. Эмне болду? Бул сыртка бүгүлгөн түрдө. Сыртка биринчиси азыраак, кийинкиси көбүрөөк болуп, эң алдыңкы жерге жеткенин көрүп жатабыз. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген ушуну түшүндүрөт. Канчалык биз кофенин өндүрүүсүн көбөйткөн сайын уюлдук телефондон альтернативдүү чыгымыбыз көбүрөөк болууда. Мисал үчүн биз 4 кофе шайманын чыгарам десек, эч кандай уюлдук телефон чыгарбайбыз. Уюлдук телефон бул жерде эмне болот экен? 0 болот экен. Бардык ресурстарыбызды биз бир гана кофе шайманын чыгарууга жумшамакчыбыз. Ал эми уюлдук телефон үчүн эч кандай ресурсубуз калбайт. Г чекитин карасаңар, эгер көңүл бурсаңар, биринчиде биз канча телефондон кечтик бирөөнү чыгаруу үчүн?
bir telefondan geçtik. Kийинкисинде эмне кылдык? 2 telefondan geçtik. 9, 7 ay arasında kayırma kança 2. 2 telefondan geçtik. Demek ikinci telefondu çıgarуу, ikinci kofe şaymanın çıgarуу biz üçün kımbatıraak turdu. Emne üçün? Sebebi 2 telefondan geçtik. Kийинкисин караганыбызда 3-чү телефонду чыгаруу биз үчүн дагы кымбатыраак туура келди. Эмне үчүн? Биз бул жерде 4 уюлдук телефондон кечип атабыз. Ал эми 4-чү телефонду чыгарам кофени чыгарам десек, кофе шайманын чыгарам десек, анда уюлдук телефондон эч кандай чыгарбайт экенбиз. Бул сызыгыбыз эмне экен? Сыртка бүгүлгөн, түз эмес. Бул сызыгыбыздын атындагы биз өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чеги деп кеттик. Өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чеги, өндүрүүчү мүмкүнчүлүгүнүн чеги ар дайыма эле мурунку мисалда белгенде түз болбойт, бирок сыртка эмне экен? Сыртка бүгүлгөн түрдө болот экен. Эмне дегенибизде эки товардын чыгымы бири-бирине ар дайым бирдей эмес. Бирөөнүн кошумча өндүрүлүшү экинчиге караганда көбүрөөк чыгымдарды талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан биздин сызыгыбыз дагы эмне болуп атат? Түз эмес, сыртка бүгүлгөн түрдө болуп жатат.